Достор, байқасаңар, сатықта тұрған сааттардың бардығы 10-10-ды көрсетіп тұрады. Бұл бойынша бір ойланып көрдіңдер біле? Негізі бұға арқандай уламыштар бар. Бірөөсі Кеннеди өлтірілгенді, Мартин Лютер Кинг өлгенді, кейбірөөсі болса Хиросима Нагасакиге бомба түшкенді саат 10-10 болчу. Ошондой каргашалуу окуяны кайра болтурбоо үчүн ошонун элесине деп айтышат. Бирок достор, бул туура эмес. Анткени ал сааттар башка. Бирөөсү 10:30, бирөөсү 10-дон 15 өткөндө, бирөөсү кечки саат 11-де, ар кандай. Айтор, алар туура эмес. Байкасаңар, саат 10-дон 10 өткөндө сааттын брендин чыгарган компанияны белгилеп турат. Үч бурчтук катары. Бирок негизги максаты ал эмес экен. Байкасаңар, бул дагы бир нерсеге окшошуп турат. Ал галочка. Бул саатты алууң, бул саатты тандооң туура деген бир ишенимди берип турат. Же болбосо 40 миллион адам сатып алган $15 Инстаграмдагы галочка сыяктуу. Достор, эң негизги себеби булардын эч бир эмес. Эң негизги себеби бул жылмаюу экен. Байкасаңар, 10-дон 10 өткөндө саат бир аз жылмайып турат. Силерде байкасаңар керек. Сатууда, ар кандай бир кызмат көрсөтүүдө сатуучу кардарга дайым жылмайып турат. Бул кардарга жакшы позитивдүү энергия берип, ал товарды, ал кызматты сатып алуусуна бир өбөлгө түзөт. Ошон үчүн сааттарды дагы жылмайтып коюшкан. Карагыла, ушундай майдан нерселерге дагы көңүл бурабы деп дагы ойлошуңар мүмкүн. Бирок Rolex жылына бир гана жарнама үчүн эле $50 миллион коротот. $50 миллион короткон компания эмне үчүн мынчалык майдан нерсеге көңүл бурбасын? Албетте, жылмаюу адамга жакшы позитивдүү энергия берип, өзүнө тартып турат. Ошон үчүн көбүрөөк жылмайыңыз. Жылмаюу дагы садака. Болду.